Masqara qılayın deb ketirsin de, Hali asqar meni bulaşıp koyup, kızыңды kimге bergen жүрөсүң? Bilmeyeyim, cümleleri hazır otur bilmeyeyim. Bilesin, oşoncu tımпыйып oturasın. Şunduk, bu emniyete şunduk азыр анан элдер көрүп алып деген ой Шайгүлөженин бети эмне болгон деп чочотса керек. Ошо образыңыз жөнүндө айта кетиңиз. Бул образ ошо Кайраттын жазганы. Бул жанагы Нагима Төрөкулованын кайнэжесин ойнойм, тиги Хамзанын эжесин ойнойм да. Бул жана эне аталар эрте кетип анан кийин ошол эжеси булар үчүн ата да, эне да болуп калган экен. Анан бул эч качан өзүн ойлобой эле ошол бир туугандарын ойлоп, ошолорго ата эне болуп калган экен да. Чыгарма боюнча жана жазылган менин образым ушундай. Анан бул тигилерди өзү башкарып, өзү билип, өзү ордуна коюп, өзү багып берип, өзү үйлөп, өзү жайлап, анан баарын өзү ошон үчүн жана Нагиманы айтып атпайбы? Мен өзүм алып берем, менин айтканымдай болот баары деп. Бул баарын баягы үйдө баягы башчы улуусу болуп, тукумдун улуусумун деп атпайбы? Алардын баарын ордуна коюп, баягы мындайча айтканда жакшы багып берип, үйлөнтүп жайлантып дегендей ар кимисине көңүл бөлгөн да. Бул ошол кайнэжеси тиги Газизанын. Анан ошо кичинекейинде балдар тиги ойноп атып үйдөн өрт чыгып, анан ошондо эжеси балдарды сактайм деп кирип, анан ошондон тиги өрттөн калган так экен да. Анан ушундай так жасап гримербуз. Анан ошол ойнолуп атпайбы? Бул эме боюнча спектакльде ушундай. Бану аты, менин ролумдун аты Бану, жана силер көргөндөй. Ошон үчүн чочубай эле тырык деген образда. Элдин баары бу эмне тырык деп неметет, анан жана айтып атпайм. Бул жанагы бала кезиңерде үйдөн өрт чыкканда мен силерди коргойм деп, мына могу кейпимди кийгем деп көрсөтүп атпайбы? Бул ошондон алган тырык. Бүгүнкү Бану ошол жана ойногон ролун силер көргөн. Анан ошон үчүн биз сизден багы ат жалында интервью алганга туура келип атат. Анткени башка күндөрүңүздүн баардыгы толтура иш менен алексиз. Иш менен алекмин. Иш менен алекмин. Интервью алгандыктан Шайгүлөженин ушул образындагы ошол бетиндеги грими менен чогуу алганга туура келип атат. Рахмат, силерге чоң рахмат. Сахна эл алдындагы таразасы жана даңазасы бар жандуу энергия. Артисттер үчүн искусствого таазим кыла турган сезимдерди жашаткан бийиктик. Ал эми элдин кол чабуулары актерлорго ого бетерден берип, искусство менен реалдуу жашоонун айкалышын чебер, кылдат көрсөтө алган таланттардын эмгегин даңазалап, акыбетін кайтарат. Мен ойлойм, театрым үйдөн башталган го деп. Биз баарыбыз тең искусствого эми үчүн жакын болуп калдык дегенде, мен бир четинен ошо чоң энемдин акыл кеби, макал лакап менен сүйлөгөнү, сөздү мындай ушунчалык таамай таап сүйлөгөнү, адамды уга билгени, адамга жооп бере билгени, ошол энебизди карап отуруп, чоң энебизден көп нерсени алып турбуз. Анан ошентип театр башталды дегеним, ошентип отуруп эле анан кийин Тамара үйдөн отуруп кээде баягы кыздарбыз да. Анан ойноп калчубуз. 8 кыз, 1 эркек. Анан кийин ойноп калчубуз деп отуруп. Тамара диктор болчу ошондо эле, эмнегедир. Анан мени народная артистка Шайгүл Алсейитова деп ошондо кичинекей кезибизде мени чыгарып, эми кая үйдө. Баягы энемдер төрдө отурса биз биягына чыгабыз да, туруп алып кадимкидей ошо тиги коркуп, азыр мен чыгам болуп, ошентип отуруп анан мен чыгып монолог айт дейт, бирдеме айтам иши кылып. Андан кийин дагы бирөөсүн чыгып ырдайт дейт, ал ырдайт. Анан бирөөсүн бийлейт дейт, ал бийлеп калат бир сиңдим. Өзү орсу диктор болуп атат. Анан оозуна сала бергендей эле өзү атагы чыккан белгилүү эки тилде бирдей сүйлөгөн диктор болду, өзүңөр билгендей, Тамара жеңер. Мен момунту ушундай агарып көгөрүп, баягы бир жерде, гүлү бир жерде додо болот деп коет го. Андан соң ошо балалык менен келип отуруп, акыры жүрүп отуруп ошо чоң энемдин ошо бизге берген жанагындай багыты, бизге айтып отурган жана ошонун баарын угуп отуруп биз өзүбүздүн ичибизде ошону алып жүргөн окшойбуз да.
Аны ошентип отуруп кийин акыры эле ошо театральный институтка тапшырдым да. Өмүрүнүн күлгүн курагынан тартып, сахнанын ары түйшөктүү, ары сыймыктуу жүгүн аркалап, бүгүнкү күнү анын кол жеткис бийиктигинде жаркын жылдыз болуп жанган Кыргыз Республикасынын эл артисти Алсеитова Шайгүл Токтокуновна. Ой, кичинекей Өтө ажайып кооз жерде төрөлгөм. Ысык көл районунун ошол кезде Нововознесеновский район, азыр Аксуйский район. Бозучуга эл дейт, азыр кайра Нововознесеновка дептир, улам өзгөртүп атын эме кылып атат. Илгери орустар көп болгон да бизде. Ошон үчүн көп жанагындай орус айылдар көп болчу. Эми азыр акырындан баягы өзүбүздүн кыргызча атка атты коюп атышат. Анан ал жерде мен 54-жылы Нововознесенский райондо төрөлүп, атам баягы кызматта киши болуп, анан кийин чоң энемдин колунда көбүн эсе ата энем иш менен башка районго, башка жака, башка айылга кеткен кездерде мен ушу чоң энем Салыйдын колунда улуусу мен жана өзүңөр тааныган билген белгилүү диктор, Кыргыздын залкар диктору Тамара Алсеитова. Ошол менден кийинки сиңдим. Анан экөөбүз көбүн эсе чоң энем менен биз калчубуз улуусу болуп. Анан ал кезде чырак жок. Баягы мектепке барып аткан кезибиз. Мен 4-чү, ал 2-чи. Анан кичинекей эле кезибиз экен, азыр ойлосом. Анан ал кезде кошуна колоң бири-бири менен аябагандай жакшы. Чогуу отуруп чай ичип, бири-бирин чакырышып, конок ушундай бир жакшы пейилгенен бир сонун ынтымак кез эле. Шайгүл баягы бир кезде атагы чыккан ак суунун ак куулары деген сөз тарабады беле. Шайгүл ушул үй бүлөнүн улуусу. Бул үй бүлөнүн апасы эжебиз абдан таланттуу, Кудай берген таланты бар, шыгы бар адам болчу. Менин оюмча ушу кыздарга ырдоочулук таланты, негизи эле талант ошол эжебизден берилсе керек деп ойлойм да. Аябай деп коюшчу. Атасы дагы белгилүү айылдагы мындай баягы айылдагы башкарма, бухгалтер, мындай айылдын баягы көрүнүктүү адамдары болот да. Атасы дагы абдан мындай салаваттуу, ак көңүл, билимдүү киши болчу. Шайгүл Алсеитова 1971-жылы орто мектепти аяктап, 1973-жылы Кыргыз драма театрынын алдындагы театралдык студияга тапшырып, аны 1975-жылы бүтүргөн. Анан Ташкенттеги Островский атындагы театралдык көркөм институтуна кирип, 1979-жылы артыкчылык диплому менен аяктайт. Ошол мезгилден тартып Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында тынымсыз эмгектенип келатат. Анан баарыбызды ошо министерстводан ар кими бизге баягы дипломубузду карматып, сен тияка, сен бияка деп отуруп, акыры менин бактым ушу жерге калтырды мени, ушу жерден иштейсиң деп. Мына ошол жылдан бери, 79-жылдан бери мына ушу жерде иштеп келем. Эгер жана институтту, студияны санасам, бери жагы чыгармачылыкка багыт алганым 52 жыл болот экен. Кудайга шүгүр, эмгегим текке кеткен жок. Кудайым берген өзүнүн шыбагасы менен, Кудайым өзү берген талантым менен, жанагындай айылдан мыкты байбичелерден уккан жакшы насаат кептер менен ошентип отуруп мына ушуга келдим. Анан мен не деген залкарлар менен иштештим, чолпон. Ушунчалык кандай деп айтсам, ошол кезде институт бүтүп келгенде мен үчүн бир аттап кире албай сүрдөп чоң ушул тиги сахнаны мындай басып кире албай ушундай бир сүрдөгөм да. Ай, ушундай жерде мен иштеймби? Ушундай жерде мен роль жаратамбы? Кимде ушундай адамдар менен мен ойноймбу депчи. Ооба, Шайгүл экөөбүз Ташкенттеги театралдык институтта чогуу окудук. Эң мыкты группа, 20-дан ашык жаш өнөр тармагында артист болобуз деп, окуйбуз деп баргандар анын арасында албетте Шайгүл. Окуп жүргөндө эле ошол студенттик убагында өзүнүн бир өзгөчөлөнүп, айырмаланып турганы менен дароо эле
көзгө көрүнгөн. Андан кийин мына ошол тандалып алынып туруп эле ушул Кыргыз драма театрына, алып ата Кыргыз драма театры деп аталчу, кабыл алынган. Ошондон бери мына ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул театрда эмгектенип келатат. Эми 40 жылдан ашык убакыт өтүп кетти да. Ушул өнөр театр тармагында жүргөн чыгармачыл адам бир иштеп келе берет, эмне деген образдар жаратат, айтып отурсаң эми бул түгөнбөгөн сөз да. Шайгул Алсейитованын актерлук чеберчилиги, анын амплуасы өтө кенен, өзүнүн мындай бир диапазону дагы өтө кенен. Бул киши комедияны дагы, трагедияны дагы инине жеткирип ойноду. Айрыкча ушу комедияда мен эсимде калган образдарынан Бак Өмүралиевдин Жаңырык спектаклинде Сары келинди ойнойт. Ошондогу согуш убагындагы тылда эмгектенген келиндердин арасынан чыгып, бир эле окуя менен ошол окуяны жандандырып ийген укмуш мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ошол эле биздин Токтогулат Абдымомуновдун Машырбек үйлөнөт спектаклинде дагы абдан бир таасирдүү комедиялык ролду ойноп чыккан. Ушундай ролдору дагы, анан турмуштук ролдору дагы, ошону менен бирге классикалык ролдор дагы өтө бай. Мисалы үчүн көп эле актрисалардын бактысына туш келе бербеген образдарды ойноду. Мисалы Шекспирдин Антоний менен Клеопатрасында Клеопатраны ойноп чыкты. Биринчилерден кыргыз сахнасында бул көптөгөн биздин актрисаларыбыздын мындайча айтканда мечтасы, кыялы болгон да. Ошол Шайгул эжеге буйруган экен, Марташымыч Байжиев өзү которуп коюп, ошондо Клеопатраны биринчи кыргыз сахнасында Шайгул Алсейитова ойноду. Мен театрга жаңы келгенде бул эжелер мага мындай кол жеткис адам катары көрүнөт эле да. Анткени сахнада басканы, турганы, сүйлөгөнү, алардын сүйлөгөн ар бир мазмундуу сөздөрү ушундай бир мага чоң таасир берет эле. Анан ал мен эң биринчи эле бул эженин Махабат жана өлүм деген спектакльдеги образын көргөм. Андан кийин эле өзү Марташымыч Байжиев койгон, өзү режиссерлук кылган Антоний жана Клеопатра спектаклин көрдүм. Ал эже, Шайгул эже болсо Клеопатраны ойногон эле да. Эми ал албетте мындай Клеопатра деген ар бир жаш кыздынбы, актрисанынбы бул кыялындагы роль болсо керек да. Баягы ошол кезде, ошол доордун кандай чагылдырып электелем дегенде мен ошондо эң биринчи ошо Клеопатраны мен Шайгул эжеден көргөм. Абдан жаккан. Кийин Шайгул эже менен сүйлөшүп отуруп дагы ошо эми спектакль токтоп калды. Ага андан кийин ошо Шайгул эже бир кайра жандандырып, мен сага өткөрүп берет элем деген бир мындай жакшы ой кыялдарын айтып берген. Өткөн кылымдан бери биз чогуу ушул ыйык театрда өмүр сүрүп келатыптырбыз. Турмушта дагы, сахнада дагы. Анан эми Шайгул ошо Ташкенттен 79-жылы бүтүп келген курстун көрүнүктүү баягы актрисасы азыркы күндө. Негизи эле Шайгул азыр биздин театрдагы бирден бир мыкты актрисалардын бири. Шайгулду мисалы үчүн бир өзгөчөлүгү үнү сонун, керемет ырдайт. Мен дайыма эле айтчумун, Шайгул ырдасаң боло, ырларды жаздырсаң боло. Ой, анан эртең бирсигүн деп атып аны кылган жок. Менин оюмча эгерде Шайгул ыр жагынан да өздөштүрсө, аябай керемет сонун чыгармаларды жаратмак да. Анан эми Шайгулдун бир келишкен бою бар, өңү бар, үнү сонун, Кудай берген таланты бар. Мен өзүм үчүн ырдайм деп. Антсем жога өзүң үчүн эмес, сен жакшы ырдайт экенсиң дешет. Эми мен убактым өттү. Илгери Токтобаев айтчу, Мукамбет Токтобаев эл артист, мыкты артист бар эмес беле бизде, раматтылык. Айшакин экөөбүз такыр эле бир мындай турбайбызбы? Эмне ырдабайбыз? Мына эми азыр чыгып алып ырдайбыз. Мен чачым агарып абышка болдум, сен кемпир болдуң. Же эмне кылалы деп тамашалап күлгөн күнү болгон. Анан ал киши да аябай обондору, сонун обондорду чыгарган, үнү аябагандай жакшы болчу. Анан ал да менин ырдаганымды баягы гастролдон билет да, бири-бирибизди билебиз да. Жакшы ырдайсың, сен ырдабай калдың, эмне ырдабайсың деп мени тилдеп калчу. Бактылуу адамдар экенбиз. Тигил доордо, бул доордо чогуу өмүр сүрүп атабыз. Ушу маданиятка кызмат өтөп атабыз. Шайгул менен чогуу ушул Кыргыз драма театрынын алдындагы 2 жылдык студияда чогуу бирге окуганбыз. Андан кийин Ташкенттеги театралдык
Островский атындагы институтты бүтүргөнбүз. Андан кийин бизди ал кезде министрибиз Кондучалова Гүлүп Ажаева болчу. Ал бизди бөлүп жиберди, 3 жака бөлүп жиберди бизди. Нарынга, Ошко, Кыргыз драма театрына. Мен Ош театрына барып иштеп калдым 5,5 жыл. Андан кийин кайра келип, биякта чогуу иштеп атабыз. Шайгүл өзү ыр багытында, ыр жаатында дагы бир мыкты үнү бар. Абдан кызыктуу сонун ырдайт. Мына ошол өзүнүн сахнадагы спектакльдеринен сырткары, спектакльдерден үзүндүлөрү менен кошо бир ырларды дагы ырдасам деген бир жакшы ою бар. Тегерегинде баягы өнөр жолун улап кандан өтөт да. Уулу дагы мыкты ырдайт. Өзүнүн бир тууган сиңдилери дагы эң мыкты ырчылар. Ошолордун баары чогулуп туруп бир буюрса анан сахнадагы коюлуп жүргөн спектакльдерден үзүндүлөрдүн баарын топтоп туруп, ошонун баарын жыйынтыктап бир көрсөтсөм деген бир жакшы ой менен турат. Бул баягы чыгармачылык кече. Анан буюрса ошол багытта иштер жүрүп атат. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымда дагы Шайгүл эже менен көптөгөн спектакльдерде бирге иштештик. Ошол эле Коркут спектакли коюлганда Коркуттун энесин ойнойт. Бул эми притча жанрындагы спектакль. Ошондогу Коркуттун энесин ушунчалык энелик жылуу мээрим менен, энелик жылуу сезим менен ушунчалык ийине жеткире аткарып чыккан. Андан кийин Боронбай бий Кере спектаклинде дагы Боронбай бийдин аялы ошол Алмакан байбиченин образын ойнойт. Алмакан байбичени дагы ошол Шайгүл эже ошол 19-кылымдагы кыргыз аял затына мүнөздүү, өзөктүү образ кылып алып чыккан. Ошол кездеги нарк Боронбай бийдин аялындагы ошол кездеги сөөлөт, ошол кездеги Боронбай бийге болгон аял затынын мамилесин Шайгүл эже алып чыккан. Анткени бул кишинин турган турпатында ак сөөктүк жана ошондой эле ушу кыргыздын аял затына мүнөздүү нарк бар. Бул кишинин энеси дагы, чоң энеси дагы ошондой бир абдан бир сымбаттуу аялдар эле да. Ошондой нерсе ушу Шайгүл Алсейитованын өзүнүн тулку боюнда бар деп ойлойм. Анан кийин ушу Акыркы кат деген спектаклимде Бану деген татар элинин кызы ошо Хамзанын эжесин ойноду. Ошондо эле бир кирип чыккан сахнасында Шайгүл эже ошол бир Леди Макбет сыяктуу, Бернарда Альба сыяктуу мындай бир терең образдарга мүнөздүү бир өзүнчө бир образын алып чыкты да. Шайгүл Алсейитованын актёрдук өнөрдөгү дагы бир ийгилиги Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдык мааракесиндеги театрлаштырылган көрсөтүүдө Умай эненин Каныкейден Курманжан Датканын бейнелерин бир эле учурда жаратып аткара алгандыгында болду. Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн бул оюн соктун көркү Шайгүл Алсейитованын 3 улуу аялдын бейнесин алып чыккандыгында болду. Мамлекеттин жетекчилери, чет өлкөлүк меймандар көз алдыларына Шайгүл Алсейитова аркылуу кадимки Умай энени Каныкейде Курманжан Датканы элестетишти деп белгилейт кыргыз эл артиси Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сатыбалды Далбаев. Шайгүл Алсейитова таланттуу, чебер актриса. Анын фактурасы, ички диапазону спектакльдердеги башкы каармандардын образына ылайык келип, азыркы мезгилде Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын репертуарын көтөрүп турган кези. Театрдын аркасы менен көп жерге бардык. Түркияга бир канча жолу бардык. Ошол өнөр, чын айтасың, бул өнөр деген таанытат экен да, бардык нерсени. Мына жана бүгүнкү койгон спектакль Төрөкул Айтматовду мындай козгогону тирилтип атпайбы? Эл билип атат, Төрөкул Айтматов ушундай, Нагима Айтматова ушундай болгон турбайбы деп, чыгарма менен тирилтип, чыгарма менен көрсөтүп, элдин эсине салып, элдин көз алдына таанытат экен. Бул тааныта турган чыгарма. Чыгармачылык эч качан өлбөйт экен да. Ал баягы тиги улам улуусу анан кийин кичүүсү кете берет экен да. Адам жаралган болгон соң. Француз жазуучусу, режиссеру Зеллердин эне спектаклинде дагы ушул энени ушунчалык терең, татаал психологиялык образды ийине жеткире ойноду. Бул Шайгүл Алсейитованын чыгармачылыгындагы бурулуш деп айтар элем да. Ошондой нерсени ушунчалык Шайгүл эже
мындай бир элге жеткире жана Альцгеймер менен ооруган адамдын ушундай бир чындыкка жакын кылып атканы да. Абдан көйгөйлүү азыркы мезгилде маселе, анан анын дарысы да жок экен деп ушундай сөз болуп, биз настольный деп коет отуруп, читка кылып, анан могу жер кандай, булам оңдойбуз пьесаны. Улан кайра башынан чыгып оңдойт, кайра тиягынан алып, Марбайжиевдин тиги 4 адамынан алып кошту. Да бир топ жана Назинин карган кези кылды, жана энеде мени аттарын өзгөрттү кыргызчалап. Жалаң Марбай экеңдин жана пьесаларынан ошо аттарды ошо жерге алып кайра которуп койду да. Казат Акматовдун дагы бир топ сөздөрүнөн кошту. Анан өзү дагы ошо Марбайжиевке арнап коем деген бир ой менен да койду. Анан бул менин юбилейиме арналып коюлган спектакль. Флориан Зеллердин, Марбайжиевдин жана Казат Акматовдун чыгармаларына инверсия болгон эне спектакли. Бул эми бардыгы дүйнөгө белгилүү драматург, бүгүнкү замандын Чехову, француз драматургу Флориан Зеллердин Ата деген чыгармасынын негизинде. Бирок бул Марбайжиевдин жана Нази 4 адам эрөөл чыгармасынын уландысы катары жаралган. Ошол Нази тирүү калгандан кийин тагдыры кандай болду? Ошол жөнүндө анан бүгүнкү дүйнөдө баягы Альцгеймер болуп жатпайбы? Эми бул ролдор Шайгүл эженин бир актриса катары айтарым, эже күнү түнү уктабай, өзүн аябай спектакльде мына көрөсүздөр. Тегил 3 метрге чейин жүгүрүп чыгып, ошол жактан кулап, оодарылып, өзүн аябай жанын берип, себеби бир сахнада сен соосуң, бир сахнада сен орукчансың, бир сахнада сен жашсың, карысың, жиндисиң, бардыгын бир сахнадан ичинде көрсөтүп чыгышың керек. Анын ичинде трагедиясы да, комедиясы да, клоунадасы да бүт бардыгы бар да. Кандай десем, актерский каприз болбой, эже режиссер койгон талаптын бардыгын так аткарып, ушул күндө дагы талыкпай изденип, жаңылануудан коркпой, жаңы формадан коркпой, себеби актер качан өзүн өлдүм деп санаш керек. Качан катып калып өзү тырышып, өзүнүкүн бербеген күндө, анда актер өзүнүн талантын өлдүм, көмдүм дегенге келиш керек да. Анан болбосо, мен сенден народныймын, сенден көп билем дегенде, ошондо токтодум деген сөз. А качан жаңы дүйнөдө жаңы нерселер болуп турат, ошону үйрөнөйүн, башкача форма, өзүмдү кыйнап, өзүмдү сындырайын, өзүм көнүп калган адатымдан чыгайын дегенде жаңы нерселер чыгат. Мына эне спектаклинде Шайгүл эже ошол баягы эски баягы барго буга чейин ойноп жүргөн. Эми элестеткиле, Шайгүл эже буга чейин Клеопатраны ойноду, Шайгүл эже буга чейин Каныкейди ойноду, Шайгүл эже буга чейин Ай чүрөктү, Тынайымды ойноду. Ошондой образдардын бардыгын ыргытып, жаңыланып, жаңы төрөлгөн баладай болуп, чоң көзү менен эненин тагдырын көрсөтө алды деген ойдомун. Караколдо зоопарктагы жана кыдыйган аттар барбы? Жана Пржевальский аттары. Дагы ошо окшошсуз. Ошондой энеге туруштук берүү, ошондой энени акырына чейин чыдап карап туруу же болбосо багуу, бул өтө эле кыйынчылыкты туудурат экен. Мен ошондой адамдарга мен өтө баа бердим. Анткени эне да, энени кантип таштап кетесиң? Өзүң энең болсо, же болбосо барып карлар үйүнө да таштай албайт экенсиң, же болбосо пансиондорго таштай албайт экенсиң. Бул бир мындай жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан кыйкырык болду десем жаңылышпайм. Чын эле кээде мен түшүнүп кеттим, кээде өлтүргүм келет экен, кээде басып кетким келет экен, кээде ошол нерсенин баардык нерсени адамбыз го. Адам болгондон кийин бул нерсени чыдап көтөрүш өтө бир сабырдуулук керек экен деп койдум да. Ошо азыр мен ошондой энелерди, аталарды багып аткан балдар, кыздарга же келиндерге чын-чынынан эле боорум ооруйт да. Ал эми ошол нерсеге жеткирген бул Шайгүл эже ойноп берди. Шайгүл эже ушундай бир экөөбүз биринчи жолу партнер болуп ойногонубузга байланыштуу мен Шайгүл эженин да башка жактарын көрдүм десем болот. Актерлук жактан, энелик жактан,
жөн гана аялдык жактан экөөбүз иштеп атып сахнада көп нерсени обсуждать эттик, көп нерсени сүйлөштүк, көп нерсени пикирлештик. Ушул нерседе бир чоң экөөбүздүн ортобуздагы чоң жетишкендикке жеттик деп айтсам болот. Улуттук чоң спектакльдер ошондогу баягы көрөнгөлүү ролдор абдан кызыктырат да. Бул жагынан алганда Шайгүл Алсейитованын мындай бактысы бар го деп ойлойм. Анткени Жалил Садыковдун жанагы Манас боюнча жазылган чыгармасында Каныкей энебиздин ролун аткаргандыгы. Каныкей эне деген бул өзү улуттук кыргыз аял затынын бүт барлык баягы ошо Манаска татыктуу жар болуш деген өзү кандай татаал нерсе. Мына ушул ролду ошо Манас менен катарлаш өзүнүн тарыхый ролун аткарып кеткен адам жөнүндө эң мыкты аткарган. Дүйнөдө адамды өзүнө тартып турган таасирдүү, жугумдуу, баарынан артык адамдар болот. Алар менен бирге жүрүүсү өлөт. Турмуш куруу бакыт. Шайгүл Алсейитованын талантына суктанып, жылдызы төп келишкен адам да чыгармачылык аркылуу тагдырлаш болот. Ал залкар инсан Марат Ашимович Байжиевдин музасы, сүйүктүү жубайы болду. А эмне себептен Манасты орусча которбош керек? Мен ишенип турам дедим. Которосуң депчи. Анан кийин жок, эмне деп атасың, мен ыр менен орусча жаза албайм, ыр менен кантип мен жазам деп кашты. Аны мен ойлоп койдум, все-таки баягы сүрү бар да Манастын. Анан сүр деп атат го, болбой эле аркасынан жүрүп алдым. Эми экинин бирисиңе мыктысы жок дүйнөдө, өзүңө мыкты. Айтматовдон кийин эле сен экөөңөрсүңөр орус тили эмес, эски славян тилинде мыкты билесиң. Мен ишенип турам негедир деп эле жүрүп алдым артынан. Кайда 4-5 ай өткөндөн кийин чоң газаттан үзүндү алып келиптир. Ошо чоң газаттагы үзүндүнү мен күнүгө ошону жатка билгендей окудум. Ушунчалык анан көзүмөн жаш чыгып кетти. Анан эмне жакшыбы деп өзү да ыйлабайт. Хаял заты те алмуздактан бери тынчтыктын, ынтымактын журт жүгүн көтөрүп келген. Ошондуктан кыргыз эли эзелтен бери хаял затты, энеликти өтө ыйык, өтө бийик тутуп келген. Ана менин балам да ырчы эмеспи. Ал Казакстанда ырчы, прима ырчы деп коюшат экен, эми ошондой баалашат экен, мыктырдайт. Анан кийин Кудай буйрса, ал балам да келип ушул менин кечеме катышат деп турам. Сиңдим Чолпонда келмегиле, бирок келем дегендей кылып атат, бирок ал да бир жака кете турган деп да угуп атам, билбейм, келип калар, күтөбүз аны. Менин чоң кызым дагы Учур театрында, ал дагы мындай таланттуу актриса. Анан азыр жана 3 балам бар да, 2 кыз, 1 эркегим. Кыялым, Марселим, Айжаным. Анан Айжаным болсо, ошо азыр кинолорго тартылып жүрөт. Ошо бул жерге дайыма спектакльдерге келет, бир да спектакльде калтырбайт. Ошону менен кызыгат, себеби деген атасы Марбай Кеңир дайыма жетелеп алып кичинекейинен ошо театрга алып келип, өзү менен ошо конференция, кай жерде эмне чогулуш болсо кенедейинен жетелеп жүрчү. Анан ошону менен ал кызым өтө жоорулушуп театрга жакын. Биздин Улуттук академиялык драма театр менен тагдырлаш. Анткени адегендер ошо театрдын алипесин ушул биздин театрдын алдындагы театралдык окуу жайдан алып, кийин биздин Кыргызстанга дээрлик мыкты таланттарды тарбиялап берген Островский атындагы Ташкенттеги театралдык институтту бүтүргөн. Болгондо да артыкчылык диплому менен бүтүргөн, ошол жердеги мыкты педагогтордон билим алган. Ошо театрга болгон өзүнүн жөндөмүн
ошол кездеги маданият министри Гүлпа Конучалова өзү баамдап, ошол бүтүрүп аткан курстун эң мыктыларын ушул Улуттуу академиялык драма театрга тандап алган да. Ошол кезден баштап ушу кезге чейин мына биздин театрда жылдызы жанган эң көрүнүктүү актрисаларыбыздын бири Шайгүл Алсейитова биздин Улуттуу академиялык драма театрынын сахнасында этаптык мыкты спектакльдерди ойноду. Ушул эле эпикалык спектакльдерди ала турган болсок, Жали Садыковдун Айкөл манасында Каныкейди ойноду. Бул өтө чоң этаптуу образдардын бири. Ошол Мирайда Далбаевага дублер болуп, ошондой чоң образды алып чыкты. Сейтекти Айчүрөктү ойноду. Бул дагы биздин кыргыз аял затына мүнөздүү аял заттын асыл заты деп атка конгон биздин Айчүрөк энебизди биринчилерден болуп алып чыкты. Ушу сыяктуу биздин тарыхый спектакльдерде болобу, классикалык спектакльдерде болобу, Шайгүл Алсейитованын чыгармачылыгы өтө мындай байсалдуу болду десек болот да. Бул киши Айтматовдун, Байжиевдин, Жакиевдин, биздин көрүнүктүү драматургдардын дээрлик спектакльдеринде мыкты образдарды аткарды. Ролдун дээси болот балдар. Калп эле абы дебегиле. Ошол роль ошо кишиге туура тиси бапа эле келип калып атабы дечүбүз деп ушуп сүйлөчү. Анан ролдун ээси болот абай эле кыла дечү. Анан эми ар ким багына жараша роль алат. Дорис. Сен дагы эле мага таарынып атасың. Кайдагын айтпачы. Шайгүл Алсейитова нечен спектакль, кинофильмдерде ондогон ролдорду ийини жеткире өздөштүрүп, образды аткаруу ыкмасы, шаблонго айланбай, дайыма изденүү менен жаңы из салган, такшалган тажрыйбага ээ болду. Жалгызым. Кудагый, эми кичине сабыр кылсаңыз. Ой, баарыбыз эле күйөк ушинтип тийбедик беле. Тиги Кудага бирдеме деп койсоңуз. Менден укук бар. Мен телпейген бир бакышмын да. Ушу менин сөзүмдү угабы. Күнү келейин томдорун окуй берет. Бирге көрүп алса, Кудайын да тааныбайт. Кудай буйрса, уучубуз кур эмес. Бар. Жаштар келаткан мыкты жаштар бар. Анын ар биринин атын атап айта албайм. Мыкты жаштар бар. Мыкты режиссер болом деп бысмылдасын баштап аткандар да бар. Жаман эмес. Уучубуз кур эмес. Жакшы, буйрса келечек бар. Билем да, баягы Россияда, Советтер Союзу учурунда согушта Сталин эмне болуп жеңген, мен өзүмчө эле ойлоно берем да. Бул жанагындай өтө тартиптүү, күчтүү сактаган. Анан ошо маданиятка ошо кезде согуш учурунда маданиятка өтө терең көз салган экен. Ар бир ырчынын, ар бир актрисанын үйүндө эмне болуп атканын, эмне жеп атканын, канча баласы бар, кандай жашоо шарты кандай, ошонун баарын билип турган үчүн кээде ойлоп кетем жеңдиби деп. А маданиятсыз эл болбойт да. Маданият бул деген биздин элдин жүзү да. Элдин жүзү ушуну менен таанылат. Жана айтып атпайсыңбы? Биз ар бир койгон спектакльде жөнүнө коюлбайт да. Пьеса тандалат. Анан тууралап аны режиссер коет. Анан ошону менен биз жанагындай Түркияга бардык, Казакстанга бардык, Өзбекстанга барып атышат. Долгон токой жерлерге жалаң ошол чыгармачылык элдин жүзүн таанытат деп биз ошол элди таанытабыз деп. Эл менен иштеп, эл үчүн деп жүргөн артисттер. Кыргыз маданиятына, искусствосуна зор салым кошуп жашап, иштеп келаткан Шайгүл Алсейитова деген ысым тынымсыз эмгек менен өз тарыхын жаратып келет. Баса көрбө устаранын мизи менен, баса көргүн, кулаалы таптап куш кылган, курама курап журт кылган, бабаң Манастын изи менен.